Assalamu алейкум. Комментарийлерге лимон сөзү көп жолу жазылгандан улам кошумча маалымат берейин деп чечтим. Ар бир азыктын толтура касиеттери бар. Ошо катары лимондун дагы эгерде көпкө чейин жей турган болсок, ден соолугубузду жакшыртат. Бирок эскертип кое турган нерсе, эч бир азык ошо катары лимон деле сиздеги кандайдыр бир ооруну жое ала турганчалык өзгөчөлүккө ээ эмес. Андыктан эгерде кандайдыр бир оору менен ооруган болсоңуз, ошол ооруда ичиле турган дарыларды биринчи орунга коюшуңуз керек болот. Ал эми пайдалуу азыктарды дайыма эле колдонуп жүрсөңүз, сөзсүз түрдө анын пайдалуу касиетин сезесиз, ден соолугуңуз дагы жакшырат. Лимондун өзгөчөлүгү мындагы С витамининин өтө көп экендиги жана ошол себептен улам эгерде лимонду көп колдонсок, иммунитетибиз көтөрүлөт. Андан сырткары, эгерде лимонду ушул суусун сыгып, сууга кошуп ичип тура турган болсок, бөйрөктө таш пайда болуу ыктымалдуулугун дагы жоготот. Андыктан ушул максатта дагы лимонго кайрылабыз. Анан лимонду кайсы учурда жеген максатка ылайыктуу, кайсы учурда эң жакшы тамак жеген болсоңуз, мындайча айтканда ысык тамак дейли же майлуу тамак дейли, күндүн кайсы учурунда жеген тамагыңыз сизди ушул күчтүүрөөк кыла турган болсо, көп энергия бере турган болсо, ошого десерт катары лимон жегениңиз максатка ылайыктуу болот. Анткени кээ бир адамдардын кан басымын төмөндөтүп салышы мүмкүн. Андыктан десерт катары колдонсок, бул биринчиден ашыкча салмакка алып барбайт, тескерисинче салмагыңыздын бир калыпта туруусуна шарт түзүп бериши мүмкүн. Ошол эле учурда иммунитетиңиздин дагы да көтөрүлүүсүнө шарт түзөт. Ушул себептүү лимонду жеп туруңуздар. Ар күнү эмес, мисалы бир жумада 2 жолу же 3 жолу. Анан дайыма деген сөз жыл бою. Анан дагы да бир артыкчылыгын айтып өтөйүн лимондун. Эгерде бир эле ай деп коелу, лимон жеп турсаңыздар, мүлктөрү канап жүргөн адамдардын ушул каноосу дагы токтойт жана тиштери жакшыраак болуп калат. Андыктан сөзсүз түрдө пайдалуу азыктарды дайыма жегенди адат кылыңыздар.